Жаңбыр жааса деле, жаабаса деле күзгө чейин ушундай суу ичебиз, чынындачы. Кышында эле тунук суу ичпесек, жаздын, кышын, күзгө чейин ушундай суу ичебиз. Бизде суу ушул жамгырдан мурун деле, жамгыр жааганына 3-4 күн болду. Кече сууну токтотуп, ачкандан кийин ушинтип лайка суу чыгып атат. Бизде жаздан күзгө чейин ушундай лайка суу чыгат. Биз постоянно ушундай суу ичебиз. 7 жыл болду жашаганыбызга. Ушундай 7 жылдан бери ушул суунун кебетесин көрөбүз да. Кышында эле суу тунуп калбаса, анан жаздын, кышын, күзгө чейин ушундай суу ичебиз. Сууну бир челекке алып, ушу кастрюльдарга, челектерге, баклажкаларга алып алып, 3 күн, 4 күн кээде ушинтип тунутуп ичебиз. Тунук суу алганы, магазинден сатып алганы бизде лишний акча жок. Мисалы, майлуу суудан. Şu aylıktan aylıkka karap жашайбыз. Başında su 66 сом болчу, анан сууну эме кылабыз, тазалатабыз деп контролер келгенде сууну тазалатабыз, 87 сом болду дейт. 87 сомдон төлөп эле келатабыз. Былтыртан бери эле 87 сом. Биз 4 семья жашайбыз, 200дөн ашык төлөйбүз, 250 сомго жакын төлөйбүз. 4 балабызга да. Анан ошо бизде суу оңдолгон жок, фильтр алынат деген, былтыр алынат, фильтр алынган жок. Азыр коюлган жок, мына 1 жылдан ашты, 2 жылга кетип атат. Балдар ичкенде, балдардан абайлайбыз. Балдарга чынын айтсак, бизде азыр акчадан кыйналып тартыш, тем более карантин, акчабыз жок. Анан сууну ушу тунутуп, 3-4 күн тунутуп ичиребиз балдарга. Кайнатып ичиребиз. Мына жөн келип, биз раковинадан суу иче албайбыз. Ушинтип идиштерге топтойбуз. Анан 3-4 күн койсок, кичине турсана кир жуабыз. Анан кирлерибиз болсо үйлүп жатат мында. Жуа албай жатабыз. Бар жогубуз бардагы чыгып жатат. Кыла албай атабыз. Суу үчүн ушундай проблема бизге. Жана жактагылар карабайт бизде. Анан кылабыз да атат, фильтр койдук деп. Фильтр менен качан суу чыгат? Былтыр деле фильтр анан көчүп кетти деди. Аны басып калыптыр деди. Басып албай жок болгуча да канча күн өтөт арасынан. Кайра эле көчкү көчөт. Кайра ботала. 5-6 күн бекитет, кайра эле ушул акыбалы ушул суу проблема биздин немебиз ушул. Таза суу маселеси бул биздин шаарыбызда эң көйгөйлүү маселелерден болуп келет көп жылдан бери. Проект боюнча айтсам 2014-жылы суунун жаздын күнү мындай жаан чачын болгон убакта ылай келип 1 ай, 2 ай ылай кылынышы биздин водозабордон башталат. Бизде бир жалпы единственный источнигибиз бар. Бул открытый источник да, биздин дарыябыз бар. Малюсунун дарыясы да. Бизде башка источник жок. Себеби ошол ТО жүргүзүлгөн убакта адистер тарабынан жер астындагы сууларды изилдеп чыгышкан да. Жер астындагы суулардын нормага, талапка жооп бергенине эч кимиси бизге уруксат бербей койгон. Эгерде уруксат бере турган болсо, биз жер астынан тунук сууну бергенге бизге возможность бар. Тазалаш керек да, дарыянын суусу биздин водозабордун аркы территория, биздин Оркен территориясына карап кетет да. Биз источникти, биз водозаборго келген сууну очищение кылып беребиз. Бүгүнкү күндө двухэтапный очищение жүрөт. Ал бизде отстаивание деп коет, анан хлорирование. Андан тышкары жаздын күнү ылайга келгенде биз осветительга насос менен айдайбыз дагы, кичине осветление кылып туруп анан эрге беребиз да. Бирок ал осветлениясы 10% барат да. Бирок суу 100% ылайга келген сууну биз тазалап бере албайбыз.